Дагы бир дарылануунун жолу хижама. Азыр бизде көп эле хижамалар тарап кетти. Эми хижама кылгандар өтө көп. Эки адамдын бири эле хижама кылып алган кээ бир жердечи. Эми анын өзүнүн жол жобосу бар, билген болуш керек, тажрыйбалуу болуш керек. Кайсы жерден алса болот, болбойт. Ошол тууралуу бир эки сөздөр бар экен. Хижама дагы бул сүннөт, бул шариатта бар нерсе. Ар бир ооруга шифа дейт. Вахия аля рейqi ашфа ва анфа. Бул өтө шифалуу жана өтө пайдалуу амал. Вахия аля шибаи даун ва дарарун дейт. Өтө тоюп ала турган болсо, анда ага зыян берип коюшу мүмкүн. Хадисте келет: "Ал хижамату яумал ахади шифаун." Базар күнү хижама кылган болсо, ал шифа деп айткан экен. Жана мустахаб болот хижама алдыруу яумал суласай ли 17 мадат мина шахар. Айдын бир 17си өткөндөн кийин экинчи күнү хижама эгер ошол күнгө туура келсе, ошол күнү алса дагы өтө жакшы экен. Дагы бир хадисте келет: хижама эгер баштан ала турган болсо, 7 ооруга шифа дейт. Баштан хижама кылуу 7 ооруга шифа. Ал адам жинди болуп оорубайт. Жана жузам, жана алапес оорусунан, анан нуаз, баягы көп уйкусуроо дагы ушул хижаманын себебинен жок болот дейт. Ва важаи дирс, жана азуу тиштин оорусу, жана зулматил айн, кара болуп көздүн тумандоосу, ва суда, жана акылдан азуу, мана ошол ооруларга шифа дейт хижамачы. Хадисте да келиптир, хижама адамдын акылын көбөйтөт, жана зээнин курчутат. Хижамада могу желкенин ба чуңкурунан алгандан сактангыла дейт. Себеби хадисте келген, баштын баягы желке жактан чуңкур жагынан ала турган болсо, ал адам унутчак болуп калат, ошондон сактагыла деген экен. Эми качан хижама алып бүткөндөн кийин баягы жалтырап калат го. Ошондон кийин хинаны сүртүп койсо дагы алапес оорусунан сак болот дейт. Алла таала баарыбызга ден соолук, күч кубат берген болсун.